Адам ооруп калат го. Биз ооруганды жаман көрөбүз го. Чын-чынына келгендечи, оорунда пайдасы бар да. Алла Таала мусулманды оорутат, ахиретте азап бербеш үчүн да. Ахиретте азап бербеш үчүн оорутат. Имран ибн Хусейн радиаллаху анху көп оору хадистерди ушул айтат да. Ушуда өзү да көп ооруч экен да. Ооруп атканда Алланын тарабынан салам келип турчу экен. Кийин ден соолугу жакшы болгондо салам келбей калды. Оорусам салам келип турса, анда ооруп эле жүрсөм жакшы болмок эле. Мындай кандай болот? Ооруп аткан адамга зияратка барасың го, 70 000 периште сени коштоп барат. Истигфар алат Алла Тааладан. 70 000 периште. Зиярат кылуучуга, а ооруп аткангачы? Сен оорубай эле жөн эле көчөдөн барып бир тийип коеюн деп атасың. А ооруп атканга канча? Алла Таала анын дуасын кабыл кылат. Текеберлигин сындырат. Бул жакшы нерсе бул. Напсинин каалоолору өчөт. Кара, уже ойлонуп. Алхамдулилlah.